Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Баткен облусунун Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиясынын директору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, новатор, азыркынын дүйшөнү Гапыр Мадаминов агайыбыздын «Устаттык өнөрү» китебинен бүгүнкү өтүлүүчү темабыз «Билим, тарбия сапаты. Устаттан китебине кириш сөз» темасын сиздер менен бөлүшмөкчүбүз. Өнөр жолунда бардыгыбыздын максатыбыз бир эмеспи? Мына ошондуктан караңгыны тилдегенче бир бурчуна шам жагалы. Сабакты көрүп чыгып, кайтарым байланышка чыгасыздар деген терең ишеничтемин. Педагогикалык тажрыйба, эксперименттик анализ билдиргендей, ар кайсы мектеп, гимназиядагы билим, тарбиянын сапаты негизинен мугалим, анын профессионалдык устаттыгы, чеберчилиги, өз кесибине, окуучуларына болгон мамилеси, ар тараптуу маданияты жана адамгерчилигине көз каранды экен. Мындан тышкары, окуучулардын, ата-эненин, коомчулуктун да билим, тарбияны жакшыртууда албетте ролу чоң. Мен мына ушуларды эске алып, алгач окуучулар үчүн «Билимге сапар» 2002 жылы, кийин ата-энелер сиздер үчүн китептерин 2001 жылы жазып, аларга арнадым. 2003 жылы окуучуларга өз алдынча билим алуу маданияты жөнүндө акыл эмгегинин маданиятын жаздым, дейт автор. Булардын бардыгы 1992 жылы башталган. Зоналдык билим изилдөө системасы эксперимент рамкасында мектептердеги мугалим, окуучу, ата-энелердеги проблемаларды үйрөнүү негизинде жазылды. Мен чоң илимпоз, педагог, чебер жазуучу да эмесмин, катардагы мугалиммин деп дайым өз сөзүндө айтат агай. Бир эле айырмасы 91-92 жылдары өзүм баштаган эксперимент негизинде билим тарбия берүүдөгү проблемаларды көрүп, ошолорду чечүү боюнча эксперименталдык иштерди жүргүзүп, жыйынтыктап жазып келатам. Алгач союз ыдырап, бузулуп, мектеп, китеп, билим баалуулугу төмөндөгөндө, окуучулар, ата-энелер, жалпы коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн «Билим баалуулугу» китебин жаздым. Анда илим-билим, биз кайсы коомдо жашабайлы, биздин өнүгүп өсүүбүздү камсыз кылуучу көөнөрбөс дөөлөт экендигин колумдан келген мисал далилдер менен баяндадым. Бул китеп Ош шаарынан 1997 жылы басылып чыкты. Үзүндүсү Ош облусунун Билим булагы республикалык эл агартуу журналына жарыяланды. 21 республикалык педагогикалык окууда бул тема боюнча доклад жасалып, ал республикалык илимпоз педагогдордун арасында чоң кызыгуу пайда кылды. Ошол кездеги Кыргыз педагогикалык илимий изилдөө институту, азыркы Кыргыз билим берүү академиясы директору профессор Бекбоевдин жогорку баасына татыктуу болду. Бирок билим баалуулугун айтуу, сездирүү аздык кылат экен. Билим сапатын жакшыртуу, окуучуларга билим алуунун сыры, жолдорун үйрөтүүдөн, мугалимдерге азыркы шартта билим берүүнүн өзгөчөлүктөрү жана сырларын жазып айтуудан баштоо зарыл экен. Окуучуларга ошол үчүн акыл эмгегинин маданияты китеби жазылды. Мугалимдерге колуңуздардагы «Устаттык өнөрү» китепчесин жазып, арноону чечтим. Албетте, мугалимдер үчүн бийик деңгээлдеги илимпоздор, окумуштуулар көптөгөн китептерди жазышкан. Мен аларды сыйлаймын, окуп таазим кыламын. Аларга теңелүүнү ойлой албаймын. Бирок мен жөнөкөй, амалияттык мугалим катары бүгүнкү мектептин
казынасында кайнаган мугалим катары эксперименттик тажрыйбалардын негизинде устаттык өнөрүн өркүндөтүүнүн айрым сырларын, ошол жөнүндө ой пикир сунуштарымды гана жаздым. Мен өзүм мектеп гимназияда сабак берем. Өз сабагымдан анализ жүргүзүп, көп нерсени байкап түшүндүм. Андан тышкары өзүбүздүн гимназия, район, область, республикалык бир топ мугалимдердин сабактарында катыштым. Жаш мугалимдердин, катардагы мугалимдердин, чыгармачыл мугалимдердин сабактарын көрүп, салыштырып, анализ кылып чыктым. Агай бул жерде өзү сабактарына катышкан мугалимдердин аты жөндөрүн жазып кеткен. Мына ошого дагы көңүлүңүздөрдү бурсаңыздар. Колуңуздардагы китепти жазууда мен көбүрөөк өзүбүздүн гимназиядагы эксперименталдык лабораторияда сабактарды анализдеп, кемчиликтерди, проблемаларды үйрөнүп, ошолорду жалпылап жаздым. Бул китепчеде алгач бүгүнкү күндөгү сабактардын өзгөчөлүгү, сабактар жөнүндө ой толгоолор, сабактын эффективдүүлүгүн жогорулатуу боюнча ой сунуштарды жаздым. Сабакка даярдануу этабы, сабакты кызыктуу өтүү, активдүү практикалык сабак өтүү, окуучуларды шыктандырып сабак өтүү үчүн бүгүнкү мектеп мугалимдери, студент, окуучулар үчүн зарыл колдонмо болсо керек деп ойлоймун. Окуучуларды өз алдынча билим алууга, ойлоого, изденүүгө, шыктандыруу, сабакта эркиндик аркылуу билим, тарбия берүү маселесине атайын темалар арналды. Жаш мугалимдер, класс жетекчилер үчүн класста, сабакта жагымдуу моралдык психологиялык климатты түзүү, предметтик кааналарды жабдуу, күчтүү жана проблемалуу окуучулар менен иштөө, жалпы республикалык тестирлөө ийгиликтүү жүрүп жаткандыгына байланыштуу тестирлөө, олимпиадаларга даярдануу жөнүндө ар дайым ой пикир сунуштар жазылды. Область, район, республикадагы айрым белгилүү педагогдор жөнүндө учкай ойлорумду айттым. Мугалим устаттык өнөрү, билим, өнөр үйрөтүү, адамгерчиликке тарбиялоо өнөрү. Бул эң байыркы, асылзаада ардактуу өнөр. Анын айрым сырлары жөнүндө колуңардагы китеп жазылды. Урматтуу окурмандар, бул китепче эч кемчиликсиз жазылган деп айта албаймын. Анда кемчилик, чектөөлүк жана башка проблемалар болуусу табигый. Бар болгону айыл жергесинде жүрүп, педагогикалык эксперимент жүргүзүп, мугалимдерге, студенттерге жакшы, сапаттуу сабак өтүүгө жардам берип, билим сапатын жакшыртууга кичине болсо да салым кошо турган педагогикалык колдонмо деп кабыл аласыздар деген ойдомун. Бардык мугалимдер жамаатын урматтап, эсендик каалап, автор Гапыр Мадаминов агайыбыз. Сабакты даярдаган сиздер менен мен Жалал Абад облусу лидерлер мүчөсү Абдикамалова Айпери Оразалиевна болдум. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.